биографиясын карап, резюмесин карап, 2 диплому бар экен, 3 диплому бар экен деген ой менен кызматка келип калгандар дагы бар. Мен бул суроого жооп бербей, кече күнү эле бирге иштешип, бирин-бири колдоп, эң жогорку кызматтарга алып келип, анан эртесинде ортосунан чыр-чатак чыгарып отургандар биздин тарыхыбызда кездешип эле келген нерсе. Саясатчынын орусча айтканда болевой точкасы, кыргызча айтканда эң бир кыйын жери саясатчынын. Бул үй бүлөсү болот. Мамлекеттик эркин тоо гезитинин YouTube каналынын көрөрмандары, жалпыңыздарга салам айтабыз. Биздин маектер берүүбүздүн бүгүнкү коногу легендарлуу парламенттин төрагасы, мамлекеттик саясий ишмер Медеткан Шеримкулов болмокчу. Агай менен биз бүгүн саясатчы кандай болуш керек, анын үй бүлөсү, достору кандай болуш керек теманын үстүндө сүйлөшөбүз. Саламатсызбы агай? Агай, сиз менен 2007-жылдан бери таанышмын да мен. Анан мүмкүн. Ооба. Анан сизди качандыр бир убакта ушу маекке чакырбайын. Сиз дайыма өз убагында келесиз да, ушунчалык жоопкерчиликтүү инсансыз. Анан мен ошол сурайын дегем сизден, ошол мүнөзүңүз калыптанган мүнөзбү же бала чактан эле негизи ушундайсызбы? Экөө тең бар. Биринчиден бала чактан ошондоймун, экинчиден менин баш өткөн жолум, өтөгөн иштерим менден ошондой дайыма так жүрүүнү, туура жүрүүнү, убактын туура пайдаланууну, башка адамдарды сыйлай билүүнү, ошого көнгөм чындыгын айтканда. Анан өзүнчө бир менин традиция эле эмес, менин жашоо турмушумдун стили болуп калган нерсе. Мен дайыма тактыкты туура көрөм. Бирөөлөрдү күткүм келбейт, бирок башкаларды күттүргүм келбейт. Ошондой. Негизи, агай, сиз саясатта көп жүрдүңүз. Анан кийин 50-дөн ашкандан кийин саясаттан кеттиңиз да. Бирок азыр саясатты мындай үстүртөн карап турсаңыз керек да. Бизде саясатчылардын мурдагы саясатчылардан айырмаланып азыр мүнөздөрү дагы, өздөрүн алып жүрүүлөрү дагы өзгөрүп кетти да. Сиз бир чыныгы саясатчынын портретин айтып бериңизчи. Саясатчы кандай болуш керек? Мен 50 жаштан кийин саясаттан кетип калдым деп эсептейм. Мен өзүмдү бүгүнкү күнгө чейин кыргыз саясатындамын деп эсептейм. Ал эми ар бир мезгил ошол доор мезгилдеги чечилип жаткан маселелер боюнча, коомдун өсүшү боюнча, мамлекеттин стили, мамлекеттин өзгөчөлүгү, мамлекеттин курулуш системасына жараша ошо бийлик башында жүргөндөрдүн, бийлик башына кызматка келгендердин мүнөзү өзгөрбөй койбойт. Бул закон ченемдүү эле нерсе, ага түшүнүү менен эле мамиле кылыш керек. Эгерде мындан 200 жыл, 300 жыл мурда бюрократ адамдар, мамлекеттик адамдар шашпай иштеп, шашпай сүйлөп, бардык нерсени терең ойлонуп, анан кийин бир мындай өтө шашпай, убакытты аябай, мындай керек болсо бир эле маселени 2 күн, 3 күн шашпай коюп, ошол маселе бышсынчы, анан дагы карап көрөлүк деп саясатка, ишке мамиле кыла турган болсо, азыркы мезгилдеги коомдун жүрүшү, мамлекеттик иштин өзгөчөлүгү башка типти, башка системаны, башкача ишке болгон мамилени талап кылат. Көпчүлүк убакытта алдыга коюлган маселелер тез чечилиш керек, оперативдүү чечилиш керек. Ал эми ошол оперативдүү чечиш үчүн саясаттагы, бийликтеги мамлекеттик кызматкерлер өзүнүн ой жүгүртүүсүн, ишти чечүүгө болгон аракеттерин тез аранын ичинде оперативдүү түрдө чечиш керек. Ошондуктан мындан мурдакы саясатчылар менен азыркы саясатчыларды ошол эле бойдон 200 жыл мурдакыдай, 100 жыл мурдакыдай болсо болбойбу деген бул туура болбойт.
Себеби коом өзгөрүп жатат. Мамлекеттин алдына койгон чечилүүчү маселелер өзгөрүп жатат. Алардын баардыгы тең оперативдүүлүктү, интенсивдүүлүктү талап кылат да. Ошого жараша сөзсүз кызматкерлер дагы өзүнүн стилин дагы, ой жүгүртүүсүн дагы, чечим кабыл алуусун дагы өзгөртпөй койбойт. Мына бүгүнкү күндө биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич аппарат кызматкерлерине, министерстволордон, ведомстволордон, өкмөт башчысынан, өкмөттөгү иштеген кишилерден бардык нерсени тез чечүүнү талап кылышты. Мына азыр мен ушул президенттин ушул кадамын колдойм. Айтып жатпайбы, жер-жердеги мындайча айтканда облустун жетекчилери, губернаторлор деп коеюнчу. Мына ошол губернаторлорго, акимдерге баарысына көрсөтмө берип айтып атат. Ай сайын эл менен жолугасыңар. Элдин көйгөйүн билесиңер. Силерге келген, районго, шаарга, облуска келген биздин жарандарыбызды токтоосуз тез арада кабыл алып, ошолордун муктаждыгын угуп, ошолорго кандай жардам бере аласыңар? Маселе коюлуп жаткан маселесин чечүүгө кандай көмөк бере аласыңар? Ушуну контролго алгыла деп сурап атат. Мына мурдакы биздин мамлекет башчыларыбыз мындай маселе койгон эмес. Жер-жердегилер баары тең биз андай иш жүргүзүп атабыз, мындай иш жүргүзүп атабыз деп койчу. Азыр президент болсо өзүнүн мүмкүнчүлүгү менен, мына средства массовой информация менен, маалымат каражаттарынын мүмкүнчүлүгү менен бардыгын контролго алып турат. Кайсы аким кандай иштеп атат, кайсы губернатор кандай иштеп, кайсы министерстволор кандай иштеп атат, бир жерден отуруп президент ошол контролго алууга мүмкүнчүлүгү бар. Бул болсо дагы азыркы мамлекеттик башкаруудагы жаңы стилдин пайда болушу деп эсептейм. Бул туура. Ооба, ага сиз өмүр бою саясатта жүрөм деп айтып атасыз. Мына саясатта кадыр-баркты сактап калуу дайыма элдин мындай сыйына татыктуу болуу кыйын нерсе да. Сиз ушул жакшы көрүнүштү мындай сизден көрүп жүрөм. Кайсыл жакка барбай эле сизди эл сыйлап, кадырлап турат. Кантип ушул кадыр-баркты сакташ керек саясатчы? Саясатчы өзүнүн кадыр-баркын өмүр бою сактайт. Муну кадыр-баркыңды ушу кашыктап чогултасың. Өмүр бою. Бирок аны чачып коюш, аны жок кылып коюш, ошол кадыр-баркыңдан айрылып калыш бат эле болот. Кадыр-баркынан айрылбаштын эң негизги себеби адамгерчилик касиетин, кызматта жүргөндөгү, саясатта жүргөндөгү өзүңдүн саясатта дагы, кызматта дагы тазалык. Эгер өзүңдү таза кармап жүрө албасаң, булганч иштерге аралашсаң, коррупцияга аралашсаң, алдым-жуттумга, чегиштикке аралашсаң, муну эч ким билбейт, эл көрбөйт деп ойлош чоң жаңылыш. Эл алдында белгилүү болуп калган адамдарга элдин көз карашы, контролю күчтүү болот. Айткан сөзүңдү, баскан кадамыңды, жасаган иштериңди анализдеп, сыртынан карап турган миңдеген көздөр бар, ой пикирлер бар. Ошол ой пикирди туура багытта өзүңдүн адамгерчилик касиетиңди, ишмерлик мүмкүнчүлүгүңдү эл алдында сактап калыш, бул чындыгын айтканда оор нерсе. Ошон үчүн саясатка келген адам чындап эле жакшы саясатчы болом дей турган болсо, өзүнүн тазалыгын караш керек. Бул бир. Экинчиси профессионалдык деңгээл деген болот. Эгерде профессионалдык деңгээлиң жетпесе, сени же бир тууганчылык менен, же бир досчулук менен, же бир башка себептер менен улам жаңы тепкичтерге, улам жаңы бийликтин бутагына көтөрө бере турган болсо, билимиң жетпесе, профессионалдыгың жетпесе, акыл эсиң жетпесе, сенин ишиңдин начар жүрүп атканын эл баары байкап турат. Ошондо эл айтат,
Бул мына бул ишке туура эмес келген. Бул ишке келгенин себеби баланчанын колдоосу бар, түкүнчөнүн жардамы бар деген сөздөр чыгат. Ошондуктан саясатка келген өзгөчө жаштарга менин айтарым ушул. Ар бир өзүңөрдүн кадамыңарды өзүңөр контролго алгыла дагы, билимиңерди тереңдеткиле. Агай, мына азыр кадрлар Профессионалдык деңгээлиңерди тереңдеткиле. Ошондо жакшы ой, жакшы пикирде болосуңар. азыр агай, мына кадрлык саясат боюнча да көп сөздөр бар да. Мен ушул кадрларды тандоо механизмдери кандай болуш керек? Кадрларды кандай жол менен тандап алсак азыр биз жакшы саясатчыларды, жакшы аткаруучуларды тандап алабыз? Саясатчыларды өзгөчө мамлекеттик кызмат. Саясатчылар эң негизи өзүн өзү тарбиялаш керек, өзүнүн деңгээлин өзү көтөрүш керек. Ал эми мамлекеттик кызматтагылар бул башка категория. Себеби мамлекеттик кызматка келип иштеп жаткандар бул мамлекеттин кызыкчылыгын коргойт. Ар бир адамдын, ар бир Кыргызстандын жарандын кызыкчылыгын коргойт. Саясатчы өзүнүн кызыкчылыгын коргошу мүмкүн. Өзүнүн позициясын өткөрүүгө аракет кылышы мүмкүн. Же болбошо ошол саясатчынын аркасында турган күчтөрдүн кызыкчылыгын, ошолордун позициясын өткөрүүгө аракет кылышы мүмкүн. Ал эми мамлекеттик кызматкер болсо, мамлекетке иштейт, элге иштейт. Мына ушул эки нерсени бөлүп коюш керек да. Мамлекеттик кызматкер бир эле мезгилде саясатчы болушу мүмкүн. Саясатчы бир эле мезгилде мамлекеттик кызматта болушу мүмкүн. Бул экөө бирин-бири ажырагыс болуп кеткен мезгилдер, күндөр көп эле болот. Ал эми кадрларды даярдоо деген мына бизде илгертен бери кылымдар бою калыптанып келе жаткан өзгөчө совет мезгилинде ушул стиль абдан кеңири пайдаланар эле. Бул кадрларды жаш мезгилинен баштап эң төмөнкү деңгээлдеги кызматтардан улам бир тепкичке көтөрүп, улам бир тепкичке жогорулатып, ошол жерден тажрыйба топтотуп, башкаруу системасына иштөөгө көндүрүп, курстарга жиберип, окууларга жиберип, алардын билим деңгээлин көтөрүп, кадрларды дайыма мында последовательно, ыраттуу даярдар эле. Ошонун негизинде жогорку бийликке келген кызматкерлердин эгер биографиясын карап көрсөңүз, ошол жогорку кызматка чейин басып өткөн жолу бул ар бир тепкичти басып өткөнү байкалып турар эле. Азыр бүгүнкү күндө тилекке каршы көпчүлүк убакта мамлекеттик кызматка даярдыгы жок. Баягы биографиясын карап, резюмесин карап, 2 диплому бар экен, 3 диплому бар экен деген ой менен кызматка келип калгандар дагы бар. Аны жок деп айтууга болбойт. Ошондой кызматка келип калгандардын айрымдары келген кызматын өтөп, жакшы иштеп кетүүгө мүмкүнчүлүктөр болот. Бирок көпчүлүк убакта кызматын аткара албай калышат. Адам кызматынан алса, мени түшүнбөй коюшту, мага ишенбей коюшту, мага мүмкүнчүлүк бербей коюшту деп таарыштар чыгат. Мен ушу бизде жөнөкөй кызмат эмес, жөнөкөй кызмат. Өкмөт башчы болуп келип, 1,5 жыл, 2 жыл иштеп өкмөт башчы болуп, ошону көтөрө албагандан кийин, ошол милдетти аткара албагандан кийин алып койгондордун элдин арасында сүйлөп жүргөнүн мен көп уктум. Мага мүмкүнчүлүк бербей койду, мага ишеним жакшы көрсөтүлбөй койду, менин аркамдагы сөздөргө ишенип койду деген өзүнүн кемчилдигин көрбөй, башка бир субъективный себептер менен өзүнүн кызматтан кетип калганын, элге түшүндүрүүгө аракет кылганын мен көрүп туруп кээде таң калчумун. Себеби ал кишилерди мен абдан жакшы таанычумун. Жаш кезинен бери
bir өкмөт башы болуп турган, өкмөттөн кийинки мезгилиндеги. Мына өкмөт башкаруудан кеткенден кийин өзүн эч жерден көргөзө албай. Эч жерден көргөзө албай, калың катмар элдин арасына аралашты да кала берди. Мына ушундай кадрлар дагы болот. Кадрларды мына ушул тип менен жакшы ойлонбой туруп, же регионун карап, же бирөөгө жакындыгын карап, же бир партиялардын болбосо башка бир күчтөрдүн кызыкчылыгын карап туруп, жогорку кызматка коюп койгон бул туура болбойт. Агай, саясатчынын достору жөнүндө сурагым келип турат да сизден. Сиздин досторуңуз кимдер эле? Негизи ошол мамлекеттик кызматта жүргөн адамдардын достору кандай болуш керек? Канча досуңуз болду өмүрүңүздө? Мен бул суроого жооп бербейм. Канча досум болду, канча жолдошум болду. Мунун баардыгы тең личный нерсе да, жеке нерсе. Ал эми саясатта достук болобу, болбойбу деген сөзгө. Эмне үчүн болбойт? Саясатта деле адамдар отурат. Маселен, мурдатан бирге жүрүп, бир багытта иштеп, бир кызыкчылык мамлекетке мындай жумуш кылсак деп, саясатта бирге улам өсүп келаткан адамдар бийлик башына келиши мүмкүн. Ошол бийлик башына келгенде 2 адам болобу, 3 адам болобу, 5 адам болобу, булардын ортосундагы достук, булардын ортосундагы жолдошчулук ажырап кетпеши керек. Ал эми ажырап кете турган болсо, көз караштары түп келбей кала турган болсо, андай саясатта көп эле жолугат. Кече күнү эле бирге иштешип, бирин-бири колдоп, эң жогорку кызматтарга алып келип, анан эртесинде ортосунан чыр-чатак чыгарып отургандар биздин тарыхыбызда кездешип эле келген нерсе. Эгерде сен досуңа жардам берсең, эгер досуңа ишенип, ошону колдосоң, анда аягына чейин колдо. Эгерде сен досуңа жардам берип, бийлик бутактарына жеткирип, анан ошондон өзүңдүн оюңда мен досумду өстүрөм, өндүрөм, бирок кийин ошол жардамым үчүн мен мындан пайда көрөм деген, бул саясаттагы эң сасык адамдар. Себеби сен досуңду кызматтан кызматка көтөргөндө ошол эл үчүн иштеп берсин деп көтөрдүң. Эгер оюңда, оозуңда, сөзүңдө элге жакшы иштеп берет деп ишенип койсоң, арт жагында мен ушуну коюп алып туруп, ушунун мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланам десең, анда сен таза адам эмессиң. Досуңду колдоп, досуңду коргоп, досуңа шарт түзүп жардам бергениңе досуң да ыраазы болуш керек. Эгер ошол досуң татыктуу киши болсо, ошого жардам берген үчүн эл да ыраазы болуш керек. Досумду колдоп, ушул деңгээлге жеткирдим, эми буга мындан ары дагы жардам берейин деп, ак телең, ак ниетиң менен жардам берсең, анда өзүң да ыраазы болушуң керек. Саясатчынын үй бүлөсү кандай болуш керек, агай? Балдары, жубайы? Саясатчынын орусча айтканда болевой точкасы, кыргызча айтканда эң бир кыйын жери саясатчынын бул үй бүлөсү болот. Эгер түбөлүк жарың, кара чечекей балдарың сени колдосо, сен саясатта жүргөндө ошол атамдын, ошол саясатта жүргөн энемдин кадыр баркын кетирбейин, ошого колумдан келишинче жардам берейин. Мен баланчанын баласымын. Ошон үчүн
менин атамды, менин энемди карап турган эл мени дагы карап турат деген балдар да түшүнүп болуш керек. Ал эми түбөлүк жубайың бул сенин эң жакын кишиң. Кыйынчылык башыңа түшкөндө колдой турган, ишин жакшы жүрүп турганда үйдө отуруп, балдардын жанында туруп, сен үчүн кубана турган жар болуш керек. Эгер түбөлүк жарың сени менен теңтайлашып, саясатка аралашып, сенин мүмкүнчүлүгүңдөн мамлекеттин эсебинен, элдин эсебинен байып алайын дей турган болсо, ушул менин жолдошумдун иштеп турган мүмкүнчүлүгү бул түбөлүк эмес. 5 жыл иштейби, 10 жыл иштейби, ошол иштеп турганда байлык түзүп алайын, мүмкүнчүлүк түзүп алайын, балдарыма, неберелериме, келечекке жакшы бир материалдык байлыктарды калтырып кетейин деген жарың болсо, анда сенин эң биринчи душманың ошол жарың болот. Эч убакта балдарыма, неберелериме миллиондорду калтырайын деген ой менен иштеген киши бул мамлекетке жакшылык алып келбейт. Себеби ар бир адамдын рызкысы Кудайдан. Сен канчалык балдарыңа миллиондорду калтырбагын, эгер ошолордун акылы жок болсо, атасы, энеси чогултуп кеткен байлыкты жылдап чогулткан байлыкты балдары күндөп жок кылып коет. Сенин балдарың дагы, сенин неберелериң дагы өз тагдырын өзү түшүш керек. Сен ата катар, эне катар балдарыңа эң негизи жакшы тарбия бериш керек. Жакшы билим бериш керек. Өзүңдөй болуп, элди сүйгөн, эл үчүн кызмат кылган уул кыздар тарбиялашың керек. Кыргыз экенин түшүнүп, кыргызмын деп сыймыктанган уул кыздар тарбиялашыбыз керек. Саясатчынын үй бүлөдөгү мамилеси мына ушунда турат. Үй бүлөң бөк болсо, үй бүлөң сени таза болсо, үй бүлөң сени колдосо, сен саясатта жүзүң да таза болот. Сен эч кимден коркпойсуң, эч кимден көз карандысы болбойсуң, бир Кудайдан башка. Сиз азыр сүрөттөп аткан жубай балдар менче сизде болсо керек. Сиздин байбичеңиз жөнүндө биз такыр маалыматыбыз жок. Маалыматтын кереги эмне? Менин байбичем бар. Мени менен мына Кудай буйртса 2 жылдан кийин мен Чынар Ишкем экөөбүздүн үйлөнгөнүбүзгө 60 жыл болот. 3 уулум бар. Неберелер бар. Кудай ошолорго өмүр берсин, кубат берсин. Ар кимиси өзүнүн колунан келишинче үй бүлөсүн багып, эл арасында жүргөн жакшынакай балдар. Агай, сизге чоң рахмат убактыңызды бөлүп бизге келгениңизге. Анан менде бир тилек бар, агай, сизге байланыштуу, сиздин өзүңүзгө байланыштуу. Мына көптөн бери эл арасында айтылып жүрөт, ушу Медеткан Шеримкулов эл баатыры деген наамга татыш керек эле, эмне кечигип атат деп. Мен ушул жакын арада ушул наамды алып, ушул сыйлыкты алып калышыңызга тилектешмин, агай. Рахмат. Эң негизи баатырлыкты мага бийлик башынын бергенде эмес. Мен баатыр боломбу, болбоймбу, буйрса, ал буйрукка жараша. Бирок мен үчүн эң негизгиси, эң кымбаты мага болгон элдин сый-урматы. Мен өзүмдүн өмүрүмдү, өзүмдүн эмгек мөөнөтүмдүн бардыгын тең Кыргызстан, кыргызстандыктар, кыргыз эли деп жашап келдим. Мындан ары дагы
канча жашабайын, мен ошол оюман, ошол пикиримен эч убакта кайтпаймын. Мен кыргызмын, мен Кыргызстан үчүн, мен кыргызстандыктар үчүн, мен кыргыз үчүн кызмат кылган кишимин. Рахмат. Рахмат сизге ага, көп жашаңыз, ден соолукта болуңуз. Рахмат Айлан.